7 баланын апасы Турдугүл Тажиева кучагындагы ымыркайдын кызамык оорусуна каршы эмдетүү үчүн алып келген. Айтымында бардык ата-энелер баласынын ден соолугу үчүн кайдыгер карабай, убагында дарыгерлерге ишенсе дейт. Прививканы калтырбай алабыз, ден соолугуга пайда. Ушул кызамык оору байланыштуу Кыргызстанда абдан көбөйүп кетип атат. Ушул прививканы албагандын кесепетинен болуп атат ушул. Акыркы убакта облус аймагында кызамыкка кабылган 90дон ашык учур катталган. Алардын басымдуу бөлүгү 1 жаштан 4 жашка чейинки балдар арасында болгон. Ал эми бул жугуштуу оору менен ооруган балдар буга чейин эмдөөдөн өтпөгөндүгүн жана анын кедергиси экенин саламат сакчылары билдирет. Бизде мына кызамыкка каршы эң эле биринчи алдын алуу жолу болуп, бул кызамыкка каршы вакцина эмдөө болуп саналат. Бизде эмдөөлөр жүргүзүлөт, бул календардык план боюнча 1 жана 6 жашта жүргүзүлөт. Эгер бизде кичинекей балдарыбызга 1 жана 6 жашта кызамык, кызылча шал оорусуна каршы эмдөөлөрдү календардык план боюнча алышса, бизде кызамыкка кабылдоолор болбойт. Иммунитет толук түрүндө пайда болот. Облус аймагында эмдөөгө каршы чыккан ата-энелер да жок эмес. Бул багытта байма-бай түшүндүрүү иштери жүрүп келет. Балдар кызамыкка каршы эмдөөнү 12 айында жана 6 жашында алышы керек. Иммунитети начар бейтаптар оорунун оор түрү менен ооруп калышы мүмкүн. Бизде оорунун кабылдоолору кантип биз түшүндүрсөк болот. Бул осложнение деп айтылат. Ал өпкөнүн кабылдоосу менен пневмония, ошондой эле баш мээнин кабылдоосу менен энцефалит, ошондой эле кулактын отит, даже ичегилердин тоже оорулары менен энтероколит, колит деген оорулар менен кабылдоосу жабыркайт. Ошондой эле бизде адамдар көбүнчө бул учурларда бизде өлүмгө чейин алып келчү оорулар болуп саналып атат. Бул жерде абанын жетишсиздиги, дыхательный недостаточность деп айтып коебуз. Ошонун негизинде ал эми башка органдардын жабыркоосу менен, бардык органдардын жабыркоосу менен бул организмдин кичинекей балдардын иммунитети күрөшө албай, бул өлүмү аяктап калган учурлар катталып калып атат. Бүгүнкү күнгө облус аймагында кызамыкка күмөндүү 118 шашылыш билдирүү түшкөн. Анын ичинен дарыгерлердин текшерүүсүнөн кийин 93 баладан илдет аныкталган. Баткен районунда 7 учур, Кызылкай шаарында 42, Кадамжай районунда 44 учур дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Максатбек Акылбеков, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.